Назарыңыздарда жуманын урунтуу окуялары менен Жума кайрык программасы, студияда Канат Абазбеков. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кытайдын Циндао шаарында 18-чи Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммити өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков да катышты. Жыйындын жүрүшүндө бир топ маселелер козголуп, жыйынтыгында 20га жакын документтерге кол коюлду. Ошондой эле өлкө башчы саммит жүрүшүндө Индия, Тажикстан жана Монголиянын президенттери менен жолугушуу өткөрүп, эки тараптуу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын жүрүшүндө Кытай саммитке төрагалыгын жыйынтыктап, аны Кыргызстанга өткөрүп берди. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков жыйын алкагында сөз сүйлөп, бул жолку саммит Шанхай кызматташтык уюмунун Шанхай 8-деги форматында өнүгүү тарыхынын жаңы барагын ачууда деп белгиледи. Кыргыз-Кытай алакасы жаңы деңгээлге чыкты. Буга президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон 6-8 июнь күндөрү өткөн 3 күндүк мамлекеттик сапарында жетишилди. Сапардын биринчи эле күнүндө президент Сооронбай Жээнбеков кесиптеши Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуп, эки өлкө ортосундагы түзүлгөн алаканын бардык багыттар боюнча маселелерди ийри олтуруп түз кеңешип чечип алышты. Жолугушуу учурунда Кытай лидери Си Цзиньпин Кытай Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө кызыктар жана жемиштүү кызматташтык үчүн дайым даяр экендигин айтты. Өз кезегинде мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков Кытай менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш экенин белгилеп, эки өлкө улуу жибек жолунан бери кызматташып келсе, жылдардын өтүшү менен алака жаңыча нукка өзгөргөнүн айтты. Ошентип эки өлкө ортосунда стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндөгү биргелешкен декларацияга мындан сырткары саламаттыкты сактоо, бажы, айыл чарба, социалдык өнүгүү, өнөр жай жана соода жүгүртөңдүү 10дон ашык келишимдерге кол коюлду. Ал эми өкмөттөр ортосундагы кайтарымсыз техника, экономикалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашуусу көңүл сыртында калбай, ага да кол коюлду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Кытай тарап биздин өлкөгө жалпы суммасы 600 миллион юань же 100 миллион доллардан ашык кайтарымсыз каражат бөлөрүн ырастады. Өлкө башчынын мамлекеттик сапарынын андан аркы бөлүгү Кытайдын поезд электромобилдерин чыгарган ири ишканаларына баруу менен уланды. Ал эми визиттин акыркы күнүндө болсо, өлкө башчы Пекиндеги Тяньцао көркөм өнөр борборунда Кытай тилинде коюлган Манас операсын көрдү. Өлкө башчынын Кытайга болгон мамлекеттик сапары жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу Самат Асипов баяндайт. Кыргызстан менен Кытайдын кызматташтыгына кызыгып, ал тууралуу тарых барактарына баш бага турган болсок, эки эл илгертеден тыгыз карым-катнашта болуп келгенин билүүгө болот. Биздин заманга чейинки 3-кылымдарда эле кыргыздар тууралуу, алардын маданияты, каада салты, көчмөн жашоосу тууралуу кытайлардын ташка чегилген жазууларында маалымат болгон. Тарыхчылар ошол кезде эле эки элдин ортосундагы байланыштар бекем болгонун белгилешет. Буга чейин эле биздин эрага чейинки 3-кылымда эле Кытай тарыхында кыргыздарды жазып кетип атышат. Кыргыздар атайын мында го деп, кыргыз мамлекети, кыргыз мындай бир мамлекеттүүлүгү болгон деп, го деген сөз, бул мамлекет деген сөз. Андан кийин биздин эрага чейин, биздин эранын 1-миңжылдыгында, андан кийин бул орто кылымдын кеч орто кылымга чейин эле жазууларында кыргыздар менен кытайлардын ортосундагы байланыш, соода байланышы, саясий байланыш, маданий байланыш абдан жакшы болгон. Эки эл негизги соода экономикалык байланышты улуу жибек жолунун алкагында жүргүзүшкөн. Улуу жибек жолу биздин заманга чейинки 2-кылымдан орто кылымдарга чейин өкүм сүргөн эл аралык соода жана маданий карым-катнаш жолу. Ал чыгышынан Кытай, батышы Рим жана Византия, түндүктө чыгыш Европаны жана Сибирь аймагын, түштүктө түндүк Индия аймагын баш коштурган. Вообще вот этот великий шелковый путь, оно дало развитие. Улуу жибек жолу бир гана сооданын өнүгүүсүнө эмес, жалпы адамзаттын цивилизациясынын өнүгүшүнө өбөлгө болду. Маданият, этникалар аралык мамиле, элдердин биримдигин чыңдоого да салым кошкон. Бул алакада кыргыздар менен Кытай эли негизги өнөктөш болду. Анын үстүнө географиялык жактан эки өлкө өтө ыңгайлуу жайгашкан. Тактап айтканда өнүгүү, өзгөрүүгө карай бирге жол салганбыз. Улуу жибек жолу батыш менен чыгышты 15 кылымдан ашык байланыштырып турган. Бишкектеги эң узун көчөлөрдүн бири жибек жолу деп аталганы бекеринен эмес. Кербендин көп бөлүгү Кыргызстандын мына ушул түндүк жагынан өткөн.
Соодагерлер ташыган негизги товарлардын бири Кытай жибеги болгон. Чыгыштан батышка багыт алган кербен жолу да анын урматына аталган. Ошондой эле индиялык даамдуу татымалар, Ирандан күмүш зер буюмдар, кеземелер жана карападан жасалган идиштер ташылчу. Кербен жолун бойлой ири калаалар, соода жана кол өнөрчүлүк менен алектенгендердин кыштактары жана кербен сарайлар пайда болуп гүлдөп өнүгө баштаган. Алсак Кыргызстандын аймагына Суяп, Невакет, Баласагын, Барскоон, Таш-Рабат, Ош жана өзгөн шаарлары түшкөн. Кыргызстан менен Кытай стратегиялык өнөктөштөр. Мына ушул сөздүн далили эки өлкө илгертеден улуу жибек жолунун алкагында соода сатык кылып кызматташса, жылдардын өтүшү менен эки тараптуу алака жаңыча нукта өнүктү. Ал эми Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Кытай эл республикасы менен расмий түрдө дипломатиялык мамиле түзүлүп, бул арада саясий, маданий, гуманитардык байланыштар бекемделип, экономикалык көрсөткүчтөр бир кыйла өстү. Бирок эки мамлекеттин ынак коңшулаштык мамилесин бекемдеп, кызматташтыкты жаңы сапаттуу деңгээлге чыгаруу Кыргызстан менен Кытайдын алдында турган негизги максат болчу. Мына ушул ниет өлкө башчынын Кытай эл республикасына болгон мамлекеттик сапарында ишке ашты деп баса белгилеп айтууга болот. Бейжин шаарынын эл аралык аэропорту мамлекеттик сапардын деми мына ушул жерден эле сезилип турду. Президенттин учагы келип токтогон жерде айланта 1 чакырымга чейин ардак кароолдун жоокерлери тизилип, эки мамлекеттин желектери илинген. Бул Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка киришкенден берки биринчи мамлекеттик сапары. Мамлекеттик визит башка баардык иш сапарлардын түрүнөн жогору турат. Буга чейин өлкө башчы алыскы жана жакынкы өлкөлөргө расмий иш сапарларын жасаган. Бейжин шаары эки лидердин катышуусундагы расмий иш-чаралардын башталышына кызуу даярдыктарды көрүп жатты. Пекин шаарынын борбордук аянты президенттин мамлекеттик сапарына Кытай тарап өзгөчө маани берип, бул жерде жогорку деңгээлдеги даярдык болгону көрүнүп турат. Борбордук аянтка эки мамлекеттин желектери илинип, ал эми бул жерде ардак кароол президентти расмий тосуп алуу иш-чарасына даярдык көрүп жатат. Кыргызстан менен Кытай стратегиялык өнөктөш деген сөздөргө бүгүнкү өлкө башчынын мамлекеттик сапары толугу менен далил боло алды. Көп өтпөй президенттин кортежи да келди. Бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын имаратынын алдында Сооронбай Жээнбековду Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин тосуп алды. Негизи эле Кытай тарап жогорку деңгээлдеги мейманды тосууга көңүл кош мамиле жасабаганы көрүнүп турат. Мамлекеттик визиттин алкагында мерчемделген ар бир иш-чара так жана өз убакыт саатында, секундта кечикпей өтүп жатты. Эки тарап расмий делегациялар менен таанышып, Бейжиндин борбордук аянтында эки мамлекеттин гимндери жаңырды. Бул убакта оор артиллериялык куралдан залп кое берилип турду. Бул да болсо мамлекеттик сапарга өзгөчө урмат сыйдын белгиси. Салтанаттуу жолугушуу аземине балдар катышып, мамлекет башчыларын жылуу куттукташты. Расмий жолугушууда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы кызматташтыктын баардык багыттары талкууланып, лидерлер ар тараптуу биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү жана мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн келечеги тууралуу сүйлөштү. Си Цзиньпин Сооронбай Жээнбеков менен жылуу учурашып, Кыргызстан менен өз ара мамилелерди тереңдетүүгө Кытай кызыктар экенин белгиледи. Биз Кыргыз-Кытай мамилелеринин келечегине оптимисттик көз караштабыз. Мен Кытай менен мамилелерди тереңдетүүгө даяр экениңиз тууралуу сиздин билдирүүңүздү баалайм. Биз жемиштүү кызматташтыкты өнүктүрүүнү, биздин ар тараптуу өз ара аракеттешүүбүз үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү жактайбыз. Мамилелердин келечегине оптимизм менен карайм жана кылымдардан берки достуктун духунда биздин элдер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө даярбыз. Сооронбай Жээнбеков анын биринчи мамлекеттик визити Кытай эл республикасына болуп жатканын белгилеп, бул Кыргызстандын тышкы саясатынын багыты өзгөрүлбөстүгүнүн далили экенин билдирди. Ар кайсы жылдар аралыгында Кытай тарап көрсөтүп келаткан жардамдар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн өзгөчө маанилүү. Президент алдыда Кытай тарап менен бирге ишке ашырылуучу долбоорлор тууралуу, анын ичинен Кыргызстанда электромобиль чогултуучу ишкана ачуу сунушун айтты. Кыргызская сторона высоко оценит ваше личное внимание, господин председатель, к вопросам развития кыргызско-китайских отношений стратегического партнерства. Кыргызстан дорожит установившимся отношениям дружбы и взаимопонимания и готов прилагать усилия к углублению, укреплению этих отношений.
Мы намерены и далее приумножать наши доверительные и поступательные отношения с вашей страной. Мы с вами сегодня совместными усилиями выведем кыргызско-китайские отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства и откроем новую страницу в истории нашего взаимодействия. Сапардын жыйынтыгы менен 10дон ашык документке кол коюлду. Анын негизгиси эки өлкө жетекчилери кол койгон Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилени орнотуу декларациясы. Эки мамлекеттин мамилеси президент менен бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын төрагасы жана Кытайдын жогорку мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян менен болгон жолугушууда талкууланды. Кыргызстан менен Кытай азыркы учурда кызматташтыктын ал түзүлгөндөн берки эң жемиштүү жана ийгиликтүү этабында турат. Кайшы пикир жараткан маселе дээрлик жок. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин айтымында 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кытай Кыргызстан менен соода жүгүртүү жана инвестиция тартуу боюнча биринчи орунга чыккан. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамиле 1992 жылы түзүлгөн. Бул аралыкта эки өлкө ар тараптуу кызматташтык боюнча 200дөн ашык келишимдерге кол коюшкан. Кытай Кыргызстандын негизги стратегиялык өнөктөшү болуп калууда. 2017 жылы эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 591 миллион долларды түзгөн жана 2016 жылга караганда 3,2%га өскөн. Кыргызстанга тартылган инвестициянын негизги бөлүгү да коңшу өлкөдөн. 2017 жылы анын көлөмү 270 миллион долларга жетти. Бул өлкөгө келип жаткан жалпы инвестициянын 30%-ын түзөт. Партнерство характеризуется прежде всего. Кытай мамлекети менен кызматташууга азыр бизде баардык шарттар бар. Өлкө жетекчилери талкууланган ар бир маселе боюнча орток пикир таап, анын алкагында бир канча саясий, соода-экономикалык келишимдерге жетишти. Решать все вопросы между нашими двумя странами. Экономикалык келишимдердин негизгиси Кыргызстан Кытайга айыл чарба жана мал чарба продукцияларын экспорттоо алдында турат. Анын эреже тартиптерин иштеп чыгуу кол коюлган документтерде көрсөтүлдү. Коңшу өлкөнүн талабы сапаттуу, экологиялык жактан таза азык-түлүктөрдү кабыл алуу жана буга Кытай лидери толук колдоо көрсөтөөрүн билдирген. Биз буга чейин Кытай Республикасынын кароосуна ошол койдун этин, уйдун этин, кой менен уйдун ички эттерин, органдарын экспорттоого, анан кургак сүт, анан бал, кыргыз балын экспорттоо боюнча протоколдун долбоорлорун бергенбиз. Азыр Кытай тарап муну карап атат. Эми ушул бүгүнкү макулдашуу ушулга шарт түзөт деп ойлойбуз. Эми жакынкы убакта ушул 5 протоколго кол койсок, биздин кыргыз айыл чарба продукциясын Кытай эл республикасына экспорттоого жол ачылат. Экологиялык таза продукцияны өндүрүү үчүн айыл чарба инфраструктурасын өнүктүрүү керек. Кытай эл республикасы бул жаатта Кыргызстанга ири колдоо көрсөтөт. Аймактарда калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу максатында 100 миллион доллар грант берилмей болду. Бул багытта Кыргызстан 48 долбоор сунуштаган. В рамках зеленой экономики, сохранения нашей окружающей среды. Бөлүнгөн каражат айылдарды таза суу менен камсыз кылууга жумшалат. Биздин максат бир гана аймактарды өнүктүрүп коюу эмес, айылда жашаган ар бир адамдын жашоосун оңдоп, аларга ыңгайлуу шарт түзүү. Таза суу менен камсыздоо жашыл экономиканы өнүктүрүүнүн алкагында жасалган иш бул өз кезегинде экологияны сактоого шарт түзөт. Дагы бир келишим менен Кыргызстанга бекер техника экономикалык колдоо көрсөтөөрү макулдашылды. Анын алкагында Кытай биздин өлкөгө 600 миллион юань кайтарымсыз каражат бөлөт. Ал Кыргызстанда жолдорду куруунун 3-фазасына, товарлардын сапатын текшерүүчү лабораторияларды курууга, дагы бир бөлүгү археологиялык изилдөөлөргө жумшалат. Бул Кыргызстандагы тарыхый мурастарды сактоо максатында. Ошол эле жашыл экономиканы өнүктүрүү да негизги зарылчылык. Президент Кыргызстанда электромобилдерди курууну сөз менен гана демилгелеп койбостон, Кытайдагы сапарында электромобиль жасап чыгаруучу Bike Group корпорациясынын штаб-квартирасын барып көрдү. Ишкана 2 кишилик жеңил унаадан тартып жүк жана жүргүнчү ташуучу, үй бүлөлүк унаалар, жол тандабастар жана түрдүү моделдеги чакан спорт машиналарына чейин чыгарат. Албетте алардын 100% токко өтө элек. Унаалардын айрым түрлөрүнө азырынча күйүүчү май колдонулууда. Компания электромобилдерди чыгаруу боюнча дүйнөдөгү ири компаниялардын бирине кирет. Bike Group компаниясынын унаалары Кытайда кеңири пайдаланылат. Ал эми ушул кезге чейин биз чет мамлекеттерге 560 миң унаа экспорттодук.
Алар жеңил унаадан тартып ири жүк жана жүргүнчү ташуучу машиналар. Биздин транспорттор бардык тармактарда колдонулуп келет. Сиздердин өлкө менен кызматташууга кызыктарбыз. Өлкө башчысы Кыргызстан ишкананын продукцияларына кызыктар экенин билдирди. Ал эки тараптуу кызматташтыкты арттыруу максатында компания өкүлдөрүн Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кыргызстан илгертен бери коңшу болуп келген Кытай менен биз эми экономикабыз ачык мамлекетпиз. Ачык бизде конкуренция баарына бирдей шарт түзүлгөн. Сырттан болобу, иштен болобу бизнеске инвестиция дагы келген инвестиция биздин ички рыноктогу биздин ички компаниялар, фирмалар менен сырттан келгендерге да бирдей шарт түзүлгөн. Евразиялык экономикалык союздабыз, бирикмедебиз. Ал жерде 180 миллион азыр эл бар. Ошол рынокты да алганга биргесе менен чогуу жакшы шарт түзүлмөк. Эгерде барсаңыздар, мен эми Кыргызстанда айтпай эле койсо чыгырып кетейин, барып келиңиз бизге. Кыргызстанга барып өзүңүз менен көрүп, анан кийин ошол жерден сүйлөшүп, чечим кабыл алса жакшы болот дейм. Мен айтканым менен азыр көрбөгөндөн кийин жакшы элестете албайсыз. Ошон үчүн сиздин компанияны, сизди жетекчиликти Кыргызстанга чакырам. Кыргызстандын электромобилдерди чыгаруучу биргелешкен ишкана ачуу боюнча долбоору даяр. Ал президенттин мамлекеттик сапарында Кытай тарапка сунушталды. Эки тарап маселени карап чыккандан кийин аны ишке ашыруу жолдору каралат. Биз мисалы жөн эле Кыргызстанга барып электромобиль чыгарган завод ачпастан ушул туруктуу суроо талап болсо, ошол проектке жараша деген ойлорун билдирген. Ал бул проект ушуга окшош ушул талаптарга жооп берген биз проектти бергенбиз. Азырынча бул боюнча айтуу эрте. Болгону мен Кыргызстандын потенциалын айта кетсем, Кыргыз өлкөсүндө ушул электромобилди чыгаруу боюнча ушул баягы деталдарын чыгаруу боюнча 20-30% Кыргызстандан чыгарууга мүмкүнчүлүктөр, потенциалдар бар. Президент Кытайдын Айыл чарба илимдер академиясынын ишмердиги менен да таанышты. Окуу жай 1957 түптөлгөн. Айыл чарба илимдери жана техникалар тармагында алдыңкы илимий изилдөө мекемеси болуп саналат. Академия 42 институтту камтып, анда 7000ге чукул кызматкерлер иштейт. Академияда 10.000ге чукул адам билим алып, 68 илимий техникалык журналдарды чыгарып келет. Окуу мекемесинде жаңы жогорку технологиялар колдонулат жана алардын жардамы менен илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт. Өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылык, айыл чарба азыктарын өндүрүүгө адистешкен. Жолугушууда академия менен кызматташтык бекемделе турганы белгиленди. Биз азыркы көрүп аткан бул технопарк негизи орто технопаркта. Ал эми бүт ошол өндүргөн продукцияны нулевой циклдан баштап аягына чейин чыгара турган чоң технопарктар бар. Мына ошол чоң технопарктар менен биз иштеп келечекте азыркы күндө 8 гектар жерди биз университеттен даярдап койдук. Мына азыр дагы биз сүйлөшүп атабыз, кол коюлду деп. Ушул эгерде технопарк курулуп кала турган болчу болсо, жеке эле айыл чарбасына эмес, Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өлкө башчынын мамлекеттик сапарында Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда айыл чарба азыктарын экспорттоо келишимине да кол коюлду. Кокон гилязга коюлган. Бул кара гиляз, андан сырткары балга, жылкынын тирүүлөй алып кирүүгө, анан бүгүнкү күндө биз жаңы кол коюлган бул коонго, дыняга кол коюлган. Ошолор боюнча иштеп атабыз. Авиаперелет менен ташуу боюнча уруксат берилген эле. Быйыл ошону биз жол менен ташууга уруксат алып, сүйлөшүүлөр жүрдү. Буйруса быйыл дыйкандарыбыз биздин айыл чарба продукциясыны, азыркы мен атап кеткен айыл чарба продукцияларını транспорт менен, жол менен алып келгенге болот. Өлкө башчынын мамлекеттик сапары маданий иш-чараларга да бай болду. Иш сапардын экинчи күнүндө президент Пекиндеги Тянцао аткаруучулук көркөм өнөр борборунда Кытай тилиндеги Манас операсын көрдү. Андан соң Сооронбай Жээнбеков көрүүчүлөрдүн алдында сүйлөп, кыргыз элинин жана өз атынан артисттерге операны коюуга катышкандардын баарына мыкты көркөм чыгарманы жаратканы жана аткаруучулук чеберчиликтери үчүн ыраазычылык билдирди. Бул бүгүнкү опера бул Кытай элинин, кыргыз элинин маданиятынын сыйлаганын эң чоң бийик көрсөтүшү деп айткым келет. Айрыкча актерлордун жана оркестрдин кийимдерин өзгөчө белгилегим келет.
билдейм. Мен бүгін şu залда отырып, Кыргыз мамлекетinin опера жана балет театрында турган эле болдум. Иш сапарынын алкагында Сооронбай Жээнбеков Бейжин шаарынын Тяньаньмэнь аянтында болду. Өлкө башчысы анда элдик каармандар монументине гүл чамбар коюп, Кытайдын курман болгон баатырларын эскерди. Президенттин мамлекеттик сапары ушуну менен соңуна чыкты. Ал эми өлкө башчысы катыша турган кийинки маанилүү иш-чара Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйыны. Эл аралык деңгээлдеги саммитке да олуттуу даярдык көрүү керек. Анда кыргыз тарап көтөрө турган маселелердин айрымдары Циндао шаарына бараткан жолдо талкууланып, тиешелүү мекеме жетекчилерине тапшырмалар берилди. Циндао шаарынын эл аралык аэропортуна Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин желектери илинип, ардак кароол тизилген. Президент Сооронбай Жээнбеков да аба майданда Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Чжан Ханхуэ тосуп алды. Циндао шаары Шанхай кызматташтык уюмуна дыкат даярдык көргөн. Калаада коопсуздук чаралары күчөтүлүп, ар бир көчөгө башынан аягына чейин тартип сакчылары коюлган. Калаа бою уюмга мүчө мамлекеттердин желектери илинип, шаар көрккө бөлөнүп, Циндао кудум майрамга даярдангандай. Бул болсо Шанхай кызматташтык уюмунун ишин чагылдыра турган маалымат борбору. 3 күндөн бери бул жерде 50гө жакын маалымат каражаттарынын жүздөгөн өкүлдөрү иштеп жатышат. Уюштуруу, шарт түзүү жагынан эч кандай кынтык таба албайсың. Пресс борбордун иши кабарчыларга керек болгон жабдыктардын бардыгы менен камсыздалган. Ал эми мында жүрүп жаткан иш тыным албаган чоң бир ишкананын жумушун элестетет. 9 июнда түштөн кийин уюмга мүчө өлкөлөрдүн башчылары, байкоочу мамлекеттер сүйлөшүү боюнча өнөктөштөрдүн бардыгы келип бүтүштү. Саммиттин негизги бөлүгүнө чейин президенттердин эки тараптуу жолугушуулары, алардын катышуусунда түрдүү иш-чаралар орун алды. Жыйындын алдында президент Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жолугушуусу белгиленген. Рахмон кыргыз президентин мамлекеттик визитинин ийгиликтүү аякташы менен куттуктады. Тараптар эки өлкө ортосундагы актуалдуу кызматташтык маселелерин талкуулап, ага катар кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо процессин тездетүү жөнүндө жалпы пикир билдиришти. Жолугушууда белгиленгендей, эки өлкөнүн чек ара маселеси боюнча вице-премьерлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду 2018 жылдын 20 июнунда Душанбеде өтөт. Ал эми Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулга менен жолугушууда мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтык, анын азыркы абалы жана келечекке коюлган максаттар тууралуу сөз болду. Дагы бир жолугушууну Сооронбай Жээнбеков Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен өткөрдү. Эки өлкө ортосунда тыгыз саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтык түзүлгөн. Өтө чоң көлөмдө болбосо да эки элдин карым-катнашын бекемдөөгө бул чоң салым кошууда. Дал ушул Индия жана Пакистан бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына биринчи жолу толук кандуу мүчө катары катышууда. Андыктан айрым эксперттер Шанхай кызматташтык уюму өз кезегинде Евразиядагы чоң сегиздикке айланууда деп баа беришти. Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйыны Кытай Сары деңизинин боюнда жайгашкан Циндао шаарында өтүп жатканы бекеринен эмес. Уюмдун курамы жыл өткөн сайын кеңейип, чыгышы Кытай менен Кыргызстандан тартып, батышы чыгыш Европага чейин созулду. Азыркы учурда эле жер шарынын 30% калкын түзгөн биримдик келечекте кызматташтыкты буга чейин болуп көрбөгөндөй эң жогорку деңгээлге чыгарат деген ишеним чоң. Шанхай кызматташтык уюмуна азыркы күндө 8 мамлекет мүчө. Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Индия жана Пакистан. Мындан сырткары 4 мамлекет байкоочу макамына ээ. Сүйлөшүү боюнча өнөктөштөр 8 өлкө. Дагы 10 мамлекет уюмга байкоочу катары катышууга арыз берген. ШКУ 3 негизги багыт боюнча кызматташат. Коопсуздук чөйрөсү, буга аймакта туруктуулукту бекемдөө. Бул багытта көп тармактуу кызматташтыкты жүргүзүү, анын ичинен терроризм, экстремизм жана сепаратизмге, мыйзамсыз баңгизаттарды жана курал-жарак жүгүртүүгө каршы күрөшүү кирет. Экономикалык кызматташтык,
Бул багытта 20 жылга эсептелген соода экономикалык кызматташтык программасы кабыл алынган. Анда узак мөөнөттүү максат уюмдун ичинде эркин соода аймагын түзүү. Ал эми кыска аралыкта аймакта товар жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү болгон. Кызматташтык энергетика, транспорт, айыл чарба, телекоммуникация, айлана чөйрөнү коргоо жана башка тармактар боюнча жүргүзүлөт. 3-чү маданий гуманитардык кызматташтык. Мында тарыхый маанилүү даталарга арналып биргелешкен иш-чараларды өткөрүү, окуу борборлорун түзүү жана уюмга мүчө өлкөлөрдө маданий күндөрдү өткөрүү каралган. ШКУ саммитинин расмий бөлүгүнүн башталышы. Си Цзиньпин ар бир президентти жыйындар залынын алдында жеке тосуп алды. Сооронбай Жээнбеков менен учурашып жатып, бул жыйындын тарыхый мааниси чоң экенине токтолду. Андан соң уюмга мүчө мамлекет башчылары биргелешкен сүрөткө түшүштү. Бул эреже иш-чаранын маанилүү бөлүктөрүнүн бири болуп саналат. Андан соң мамлекет башчылары тар курамдагы жыйынга чогулушту. Аны Кытайдын лидери Си Цзиньпин ачты. 扩员后，8个成员国领导人齐聚一堂的首次峰会，具有历史性意义。随着成员国数量增加，我们的力量进一步壮大，地区各国人民和国际社会 Тар чөйрөдөн кийин кеңири курамдагы жыйын. Ага ШКУга мүчө мамлекеттер менен катар байкоочу өлкөлөр, сүйлөшүү боюнча өнөктөштөр жана бир катар эл аралык уюмдардын жетекчилери катышат. Күн тартибине 20га жакын маселе коюлган. Алардын негизгилери аймактык коопсуздукту чыңдоо, экономикалык байланыш, азык-түлүк коопсуздугу, айлана чөйрөнү коргоо жана уюмдун ишмердигине байланышкан маселелер. Саммитте Кытай тарап Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалыгын аяктап, аны Кыргызстанга өткөрүп берүүсү белгиленген. Сегодняшний саммит открывает новую страницу истории развития ШОС в формате Шанхайской восьмерки. С вступлением Индии и Пакистана ШОС стала самой крупной в мире региональной организацией, которая объединяет 60% территории Евразии с населением свыше 3 миллиардов человек. Это говорит о том, что не только расширились географические границы организации и повысился ее совокупный потенциал, но и возросла степень ответственности ШОС в регионе. За прошедший год проделана большая работа по адаптации организации к новому формату работы. Согласованы организационные, финансовые и юридические аспекты деятельности ШОС в расширенном составе. Уважаемые коллеги, новый этап развития нашей организации происходит на фоне сложных перемен в мире. Они затрагивают как положение в отдельных регионах, так и системы международных отношений в целом. В этой ситуации важно, чтобы ШОС еще более укрепилось как прочный фактор стабильности и безопасности не только в регионе, но и в мире. Необходимо, чтобы организация обладала механизмами для решения насущных задач и эффективного противодействия угрозам 21 века. Стратегическим приоритетом ШОС должно оставаться укрепление политического диалога и доверия, обеспечение безопасности и развития на пространстве нашей организации. В этой связи мы выступаем за последовательную реализацию принятого нами договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Это основополагающий краеугольный документ нашего партнерства, без которого невозможно достичь других поставленных целей. Президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердигин жаңы сапаттуу деңгээлге алып чыгып, анын дүйнөлүк аренадагы таасирин күчөтүү тууралуу билдирүү жасады. Уважаемые коллеги, Центральная Азия в силу своей геополитической и геостратегической значимости, огромного природно-экономического ресурсного потенциала продолжает оставаться в центре внимания мирового сообщества. Вместе с тем в регионе сохраняются угрозы и вызовы безопасности и стабильности. Одной из основных причин этого является продолжающаяся напряженность в Афганистане. Мы, близкие соседи Афганистана, не можем равнодушно наблюдать за складывающейся ситуацией в этой стране. Мы поддерживаем усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан
направленные на установление стабильности, обеспечение безопасности по противостоянию терроризму, экстремизму и наркопреступности, а также восстановление экономики этой страны. Жыйындын жыйынтыгы менен 20га жакын документке кол коюлду. Алар коопсуздук, экология, азык-түлүк коопсуздугу, билим берүү, илим, маданият тармактарына багытталган. Мындан сырткары туризм, жаштар иштери, бажы тармагында кызматташуу багытында 5 меморандумга кол коюлду. Ошентип Циндао шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйыны аяктады. Анын алкагында Кытай Сары деңизинин жээгинде атайын лазердик шоу даярдаган. Ага уюмга мүчө мамлекеттеринин башчылары көбү болуп, мындан сырткары дүйнө жүзүнөн миллиондогон адамдар шоу программаны түз эфирден көрүп турду. Өлкө башчынын Кытай эл республикасына мамлекеттик сапары өз жемишин берип, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде болсо ага мүчө өлкөлөр өнүгүүгө карай дагы бир чоң кадам жасаганын айтса болот. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Улан Сатиев, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1 канал, Кытай, Пекин, Циндао. Теманы улай Кыргыз-Кытай алакасы кызматташтыктын келечеги тууралуу маек куруу үчүн биз студияга дипломатиялык академиянын доценти Темирбек Нурматовду чакырдык. Саламатсызбы, Темирбек мырза? Саламатчылык. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарында стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюлду. Бул декларация Кыргызстанга кандай пайда алып келет деп ойлойсуз? Бул эми баардан Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын жаңы барагын ачып атат деп биз коомчулук ошондой ойго келип атабыз. Себеп дегенде бул негизи эки тараптуу бул декларация стратегиялык кызматташтык жөнүндөгү бул көптөгөн багыттары боюнча, мисалы ошол эле соода, экономикалык, саясий, маданият багытында, илимий ошол багытта жаңы бир келишимдерге келгенге мүмкүнчүлүк берет деген ойдобуз. Айрым серепчилер болсо, президенттин Кытайга болгон мамлекеттик сапары Кыргыз-Кытай соода, экономикалык жана саясий мамиледе жемиштүү болгонун айтууда да. Сиздин пикириңизде эң ириде Кытай Кыргызстандын кайсыл тармактарына көмөк көрсөтүшү мүмкүн? Көмөк көрсөтүү тармагы бул мисалы айыл чарба деп эсептейбиз. Себеп дегенде бул биздин президентибиздин жана бул мамлекеттик сапарында дагы белгилүү болду. Себеп дегенде ошол эмеде бул сапарда президентибиз ошол Кытай эл республикасынын айыл чарба академиясында болуп, андагы болуп аткан иштери менен таанышып чыкты. Эми биз Кыргыз республикасы айыл чарбага көбүнчө багыт кылган мамлекет болгондон кийин биз эң ириде айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө биз мындай көп мындай эме беришибиз керек да, мындай багыт беришибиз керек да. Ошол тармак боюнча биздин мындай көптөгөн бир мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мына Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болууну каалаган өлкөлөрдүн саны жыл сайын көбөйүүдө да. Айтсаңыз, Шанхай кызматташтык уюмунун дүйнөдөгү кадыры менен анын ичинде Кыргызстандын орду кандай бүгүнкү күндө? Шанхай кызматташтык уюмунун мисалы туура белгилеп кеттиңиз, күндөн күнгө, жылдан жылга өзүнүн аброюн жогорулатып келет. Себеп дегенде бул уюмдун алкагында башында 5 мамлекет уюшулган, 5 мамлекет болсо, азыр жылдан мына чукул арада эле мисалы Индия, Пакистан мамлекеттери мүчө болуп кирүү астында турушат. Жана ошондой эле 10 чакты мамлекеттер, ошол Азияда, Европада жайгашкан мамлекеттер бул уюмга мүчөлүккө кирүүгө мындай аракет кылып атышат да. Рахмат, Темирбек мырза. Рахмат сизге. Биз бүгүн Кыргыз-Кытай алакасы кызматташтыктын келечеги тууралуу маек курдук. Суроолорго дипломатиялык академиянын доценти Темирбек Нурматов жооп берди. Биз программаны улантабыз. Өлкөдө жыл башынан бери бардык тармактарда жемкорлук менен күрөшүү жаңы деңгээлге чыкты. Буга чейин 20га жакын атка минерге коррупция беренеси менен кылмыш иштери ачылды. Бул иштердин арасында эң эле ири делгенин Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан улам ачыкка чыккан жемкорлук иштери болду. Андан соң коомчулуктун алдына $600 кычкаштар менен кымбат баалуу видео камералары чыгып кетип, бир топ талкууларга жем таштады.
Бишкек жылуулук электр борборунда болгон авариядан бери 5 айдын жүзү болду. Андан бери жылуулук борбордогу окуяга тиешеси бар деген шек менен бир катар кызматкерлер камалды. Бул аптада алардын катарын Сапар Исаков менен Осмонбек Артыкбаев толуктады. Учурда бул эки атка минердин үстүнөн тергөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу УКМКнын абагына киргизилди. Ал ортодо Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовго да коррупция боюнча кылмыш иши ачылды. Өлкөдөгү жемкорлук менен күрөшүү жана бул аптадагы коррупцияга байланыштуу ачылган кылмыш иштериндеги жаңы жагдайлар туурасында кабарчыбыз Калыгул Асанбаев кененирээк токтолот. Жылуулук электр борборундагы ызгардуу суукта болгон жарылуу өкмөттүн кышка даярдыгы чабал экенин далилдеген. Бирок анын арты менен коомчулуктун көңүлү жептеги авариядан мурда аны модернизациялоого сарпталган каражаттын көлөмүнө бурулду. Укук коргоо органдарынын биргелешкен аракеттери менен 4 айдан бери жалпысынан 10 адам кармалды. Мурдагы өкмөт башчысы Кытай тарап менен келишим түзүлгөн учурда президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турган Сапар Исаков менен Бишкектин экс-мэри Кубанычбек Кулматов 5-июнь күнү УКМКга сурак берүү үчүн келгенде камакка алынды. Көп өтпөй мурдагы энергетика министри, учурда КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев да алардын катарын толуктады. Адвокаттары өкүм чыккыча камакка алуу туура эмес болду деп эсептейт. Анткени менен мындай чара көрүүгө бир нече негиздерди мисал келтиргендер бар. Алар ушу жогорку кызматтарда иштегенден кийин албетте алардын адамдары бар. Анан алардын мүмкүнчүлүктөрү бар ошо тергөө процессине киргенге. Ошондо караганда албетте сот ушундай чечим кабыл алган, тергөө бүткөнгө чейин, аягына чейин жеткенге чейин камакка салынып калмырып турсун деп. Эң туура деп эсептейм. Себеби мына азыр үй камагына чыгарганда Шадиевке окшоп качып кетпейт деп ким кепилдик берет? Тергөө Сапар Исаковдун президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турган учурдагы аракеттерине баа берүүдө. Ага жепти жаңылоодо саясий абалынан пайдаланып, бир нече кызмат адамдарынын тобу менен алдын ала белгиленген аракеттер аркылуу жалдануучуну тандоодо чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргогон деп айып тагылган. Бирок мурдагы өкмөт башчысы муну саясий куугунтук деп баалады. Бул жерде эч кандай саясий куугунтук көрө албайбыз. Саясий куугунтук деп айтыш үчүн ошо камалгандар саясий оппонент болуш керек. Булар чоң саясий фигура болуш керек да. Азыркы бийликке, же болбосо бийликтик баягы ченемдерге каршы чыккан оппозициялык күч болуш керек. Ошондон мына бизди куугунтуктап атат дегенде негиз бар да. Бардык келип түшкөн сунуштарды карап изилдеп чыгып, Кытай Эл Республикасынын TBA компаниясынын сунушу өзү ошол биздин койгон талаптарга туура келди. Камакка алынгандардын бири Осмонбек Артыкбаев Кытай тарап менен келишим түзүлгөн учурда энергетика тармагын жетектеп турган. 2013 жылы долбоор Кыргызстанга пайдалуу экенине ишендирип, парламенттен колдоо табууга жетишкен. 3 окууда ушул келишимди жактырып бериңиздерди мен сиздерден суранамын. Өкмөт, ошол кездеги өкмөт парламентти алдаган деген мен айткым келет да, алдаган. Как мошенник алдагансыңар да. Келип бизге ТЭЦ керек. ТЭЦтин абалы ушундай. Эксимбанк акчаны бербей коет. Берип атканда алып калалы, тезирээк өткөзүп бергиле деп чувствого уруп депутаттарды көндүрүп. Жепти модернизациялоого түздөн түз тиешеси бар министрликти жетектеп турган Артыкбаев териштирүү башталган учурда долбоордо Кыргызстандын кызыкчылыгы корголгон деген мурдагы позициясын айта алган жок. Өзү аткаруучу болгонун, президенттик аппараттын тапшырмасын орундатканын билдирген. Жептеги абалды иликтеген депутаттык комиссия долбоорго керек болгон жабдуулар, буюм тайымдар ашкере жогорулатылганын аныктаган. Бирок аларды курулушту жүргүзгөн TBA компаниясынын өкүлдөрү гана сатып алган. Долбоорду ишке ашырууда кыргыз тарап көзөмөл кыла алган эмес. Себеби келишимдин шарттарына ылайык жеп толук жаңыланып бүткөндөн кийин гана кабыл алуу каралган. Мындан улам тиешелүү кызмат адамдары Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишим түзүүгө барган деп айыпталууда. Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион долларды алгач Кыргызстанга эмес TBA-ге түз которгон. Аны Кыргызстан кайра дээрлик 1,5 миллиард кылып кайтарып берет. Депутаттар банктан алынган насыянын шарттарына да, долбоорду баалоодо да олуттуу кемчиликтер бар деп эсептейт. Долбоордун техника-экономикалык негиздемеси жок ишке ашырылышы да шалаакылык катары бааланды. Ошондой эле алгаш жылуулук электр борборун жаңылоодо тажрыйбасы жогору делген СМЭК компаниясы менен макулдашуу болуп, кийин анын жокко чыгарылганы эл өкүлдөрүнүн шектенүүсүн күчөткөн. Сапар Исаков TBA-дин кызыкчылыгын калкалады деген күмөн саноолор анын энергетика министрлигине кайрылуусу жана компаниянын өкүлүн бир нече ирет кабыл алганына байланыштуу болууда. 2013-төн 2017-ге чейин Сапар Исаковго TBA-дин негизги куратору, Кытайдын соода өкүлү
Син Юлюн, сен Хуэ, Суньян, онжалу. Андан кейін ал кеткенден кейін көкілі Чан Су, Лин Су 8 жолы кірген. Сода өкілшілік бұл коммерция, ақша масаласын ғана шешеді. Ошолар дипломатияны талқылады. Құрметті депутаттар. Қаныбек Қапаш, сіз ұмытпаңыз, біздің жұмышымыз ең негізгі, ошо тышқы саясат бөлімінің жұмышы. Бұл ошо эл аралык представительдер менен жолугу. Не только сиз айткан жана торгпредтер, жана башка жана элчилер, биз баары менен жолугабыз. TBA келишимге ылайык жылуулук электр борборун жаңылоо менен бирге Калыс Ордо конушунда мектеп курууга да каражат бөлгөн. 1200 балага ылайыкталган мектеп кийин 660 орундуу болуп бүткөрүлгөн. Ал эми сарпталган каражаты тескерисинче көбөйгөн. Курулушка көзөмөл жүргүзгөн шаар бийлиги $1 миллион Альто групп ишканасына мыйзамсыз которгону. Мындан сырткары мэриянын эсебинен дагы 100 миллион сом сарпталганы кабарланган. Экс-мэр Кубанычбек Кулматов да ушул жагдайга байланыштуу кармалды. Соңку окуялар боюнча экс-президент Алмазбек Атамбаев өз пикирин билдирип, Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов жана Осмонбек Артыкбаевдин кармалышы коррупцияга каршы күрөш эмес экенин айтты. Мурдагы өлкө башчысы камакка алынгандар тергөө тарабынан коюлуп жаткан айыптоолордун негизин түзгөн чечимдерди өз алдынча кабыл алууга ыйгарым укуктары болбогонун белгилеген. Өз алдынча андай чоң проекттерге өз алдынча чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүгү жок болчу деп атат. Анан кошуп атат, ошол аталган проектлер ТЭЦ дагы, тарых музейи дагы, түндүк түштүк жолу дагы, башка чоң инвестициялык проекттин баары менин көзөмөлүмдө, менин демилге менен ишке ашырылган деген сөздү айтыптыр да. Менин оюмча бул өтө маанилүү сөз. Андай болсо, анда эгер ошол чоң проекттерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, коррупциялык көрүнүштөр болсо, ичип жөө уурдоолор болсо, анда президент, экс-президент анда ошо мен жооп берем дегендей түшүнүк калды да менде. Буга чейин электр станциялары ачык акционердик коомунун экс-жетекчилери Салайдин Авазов менен Узак Кыдырбаев, алардын орун басарлары Бердибек Боркоев менен Жолдошбек Назаров жана Улуттук энергетикалык холдингдин башчысы Айбек Калиев, ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов да камакка алынган. Бул чуулгандуу иш боюнча көрүлгөн чаралар жемкорлукка каршы күрөштүн чоң жемиши экени коррупцияга каршы координациялык кеңешмеде айтылды. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Аскар Улан уулу, Коомдук 1 канал, Жума Кайрык. Апта ортосунда премьер-министр Мухаммедкалы Абдылгазиев Нарын облусуна иш сапар менен барды. Өкмөт башчы Кочкор районунда сүт заводунун курулушунан кабар алып, Аракөл айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушуна капсула салуу аземине катышты. Мындан сырткары премьер-министр Актала районундагы Акталчат көпүрөсүнүн курулуш иши менен таанышып, 15-июнга чейин аны калыбына келтирүү тапшырмасын берди. Өкмөт башчынын Нарын облусуна болгон сапарына кененирээк Нургүл Жумабекова токтолот. Өкмөт аймактарды өнүктүрүү жылында элеттеги элдин турмушун жакшыртууга, ата мекендик продукцияны өндүргөн ишкерлерди колдоо, өндүрүштүк кубаттуулукту жогорулатуу багытындагы жумуштарды жигердүү алып барууда. Ага мисал Кочкор айылында иштеп жаткан сүт заводу. Ишкана жайкысын суткасына 4,5 тоннага чейин сүттү кайрыштетип, өндүрүлгөн продукция өлкөнүн ички рыногунда сатылууда. Чийки затты жергиликтүү фермерлерден сатып алат. 50 адам жумуш орду менен камсыз болгон. Өкмөт башчы ишкананын иши жана заманбап сүт заводунун курулушу менен таанышты. Сүт жайында көп, кышында жок кетет да. Жок дегенибиз эми 1-2 тонна сүт араң болуп атат да. Бирок биз 3 жылдан бери иштеп бул центрдан тегерек айылдарды алып иштеп көрсө буга чейин сүт алынбай эле элде сүт жок деп айтылчу экен да. Лизингтик программанын негизинде жабдуу алууга жеңилдетилген насыя алынган. Курулуш аяктаган соң заводдун сүттү иштетүү боюнча кубаттуулугу суткасына 15 тоннага жетип, дагы кошумча жумуш орундары пайда болот. Өкмөт башчы мындай ишканалардын санынын көбөйүшү өлкө аймактардын өнүгүүсүнө жагымдуу таасирин тийгизет деди. Анын үстүнө 2022 жылга чейин аймактык саясат концепциясы алкагында өнүгүү борбору эсептелген 20 шаар аныкталган. Бизге сүт тойдубуз бар, абабыз таза. Азыр эми биз суун алып келип берсек, жалаң айылдарга суу, эжелерибиздин кухнясына суу, туалет, ванна кыла турган шарттап келип берели деп атат. Мына $100 миллион кечээ кол койду. Ар бир айылга канализация алып келели деп атат. Шаардагыдай шарт кылалы деп атат. Кыргызстан айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоону 35%га чейин жеткирүүнү ниет кылууда.
ЯЭПтин бирдиктүү реестрине дагы атамекендик 20 ишкананы киргизүү максаты бар. Бул демилге ишке ашса, аймактарды өнүктүрүү жылында элеттик ишкерлерге да айыл чарба азыктарын ЯЭП жана 3-чү мамлекеттерге экспорттоого жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анда ишканалардын бири Нарындын Жамбулак айылындагы Жийде булак үрөн чарбасы. 13 үй бүлө мүчө болгон чарбага 100 гектар айдоо аянты таандык. Өкмөт башчы аймактарда ири кооперативдердин түзүлүп жатканы маанилүү экенин белгиледи. 18-жылда региондорду өнүктүрүү боюнча жылдеп баардык нерсени алып келели деп атабыз. Жана таза сууну бүтүрүп берели деп атабыз. Бул эми 1 жылда бүтпөйт, 3 жыл, 5 жыл бүтүп. Суу катуу маселесин чечип берели деп атабыз. Ушулардын баарын бүтүрүп берсек, ошо силерге эмгектенген шарт түзүп берели деп атабыз да. Белгилей кетсек, учурда ишкерчилигин кеңейтүү же бизнес баштайм деген жарандардын саны өсүп жатат. Бирок каражат тартыш. Бул маселени жолго салуу максатында премьер-министр коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугуп, алар аймактарды өнүктүрүүгө зор салым кошо аларын белгиледи. Себеби насыя алуу менен жаңы ишканаларды ачууга мүмкүн. Андай болсо кошумча жумуш орундары да пайда болот. Калктын 70% айыл жеринде жашайт. Банктар тарабынан берилген кредиттердин региондорго бөлүнүшү боюнча көпчүлүгү 84% Бишкек шаарында кредиттердин. Белгилей кетчү нерсе, бир жума мурун Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 4,75%га чейин төмөндөттү. Муну менен коммерциялык банктардын финансылык мүмкүнчүлүктөрү өсүп, кредиттер пайыздары төмөндөйт деген ойдо болуп атабыз. Аны да өзүңүздөр эсептеп чыгып, анан чараларды колдоносуздар деген ойдобуз. Коммерциялык банктардын өкүлдөрү болсо мамлекеттик программаларга катышып, аймактардагы ишкерлерди колдоого даяр экендиктерин билдирди. Каржы уюмдары ишин кеңейтем дегенде жана бизнес баштайм дегендерге да кол сунууга каршы эмес. Буга чейин Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бизнести баштоонун баштапкы наркын $1 миллион деп чектеген болсо, азыр бул чен $300 000 чейин төмөндөтүлгөн. Мындай шарт албетте ишкерлерге ыңгайлуу болот. Аймактардагы долбоорлор болсо каржылоого муктаж болгон $300 000 үйдө суммаларды түзмө-түз фонддун өзүнө арызды тапшырса болот. Андан тышкары ушул биздин түштүк аймагындагы 3 облус жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын алыстуулугун эске алып, азыр март айынан баштап фонддун түштүк аймагында өкүлчүлүгү ачылды жана өкүлү март айынан баштап ишти жүргүзүп жатат. Аймактарды өнүктүрүүдөгү башкы маселенин бири инфраструктураны жакшыртуу. Премьер-министр Актала районундагы Актал-Чат көпүрөсүн 15-июнга чейин калыбына келтирүү жана сапатына көңүл буруу тапшырмасын берди. Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында өкмөт башчы көпүрөнү калыбына келтирүү жумуштары менен таанышты. Унаа жана жолдор министрлиги реконструкция жумуштары аяктап калганын билдирди. Көпүрө эртерээк ачылып берсе, жакшы болот эле. Көйгөйүбүз эле ушул. Ошол эле учурда премьер-министр ат башы КЭСинин абалынан кабар алды. Улуттук Энерго холдингдин жетекчиси билдиргендей, ат башы КЭСин $18 миллион модернизациялоо боюнча долбоор даярдалган. Анда белгиленген жабдууларды алмаштыруу боюнча негизги жумуштар август айында башталат. Абылгазиев электр жарыгы менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыз кылуу, техникалык жоготууларды азайтуунун зарылдыгын белгиледи. Ошону менен бирге премьер-министр Нарын шаарындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн 24 баатирлүү үйдүн курулушу менен да таанышып, турак жайды белгиленген мөөнөткө чейин пайдаланууга берүү талабын койду. Былтыр башталган курулуш иштеринин учурда 70% бүткөрүлгөн. Мухаммед Калый Абылгазиев Кочкор районунун Аракөл айылындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушуна капсула салуу аземине да катышты. Жана тиешелүү мамлекеттик органдарга мектепти куруу үчүн $10 миллион бөлүүнү тапшырды. Мында окуучулар кооптуу имаратта билим алып келишет. Өкмөт башчы мамлекеттик органдар өлкө жарандардын сапаттуу билим алуусуна, жеткиликтүүлүгүн тийиштүү түрдө камсыздоо үчүн максималдуу күч аракетти жумшоо керектигин белгиледи. Себеби татыктуу билим алган гана жаштар өлкө келечегин камсыздап бере алат. Нургүл Жумабекова, Элдер Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан быйыл жарыяланган аймактарды өнүктүрүү жылында элеттиктердин жашоо шартын алдыга жылдыруу максатында көзгө толоорлук көп иштер жасалып жатат. Элеттиктер да өкмөттү карап олтура бербей, айлана чөйрөнү тазалап, көчөт отургузуп, башка демилгелерди көтөрүү менен жеке салымдарын кошуп келет. Арасынан иштин көзүн тапкан дыйкан фермерлер менен бизнесмендер да чыгууда.
Мисалы, Кадамжай районунун Үчкоргон айылында кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгуучу цехтин курулуп, учурда пайдаланууга берилүү алдында турганын жана ушул эле райондун Халмион айыл аймагында жаңыдан курулуп иштеп баштаган заңгыраган мал союучу жайды айтсак болот. Белгилей кетсек, бул цех менен мал союучу жай ошол өз айылынан чыккан бизнесмен, фермер уулдарынын аркасы менен курулган. Элет өнүксө өлкө өнүгөт демекчи, бул ишканалардын ачылышы менен ондогон жумушчу орундары түзүлүп гана тим болбостон, айылдыктарга ыңгайлуу, таза, тыкан шартта тейлөө көрсөтүлүшү да жакшы саамалык. Теманы Уулжан Тураева улантат. Үчкоргондук Сүйүнбай Бекботоевдун 30 сотук багы бар. Анда мөмө жемиштин дээрлик бардык түрү өстүрүлөт. Учурда алчанын түшүмүн терүү менен алек. Багында алчадан башка кургатылуучу мөмөлөр да бар. Ал буга чейин жемиштерин ички рынок аркылуу гана сатып келгендигин айтат. Мына эми дыйкандар базарларга чыкпастан туруп, жемиштерин Дүңбаада цехке тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Анткени аймакта кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгуучу цехтин курулушу жүрүп жатат. Учурда анын ачылышына саналуу гана күндөр калды. Ишкана бүтүп калса, ошо дыйкандарга эң жакшы ыңгайлуу шарт түзүлөт. Кыргыз-Тажик биргелешкен ишканасы куруп жаткан бул цех түштүк регионундагы кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгып, Россия жана Казакстан өлкөлөрүнө экспорттолот. Ал үчүн келишимдер да түзүлүп жатыптыр. Ал эми мындагы иштеп чыгуучу аппараттар көлөмү суткасына 2 тонна 400 килограмм мөмөнү иштеп чыга алат. Эгерде цех ишке кирсе, анда 30 жумуш оруну пайда болуп, Кыргызстандын мөмөсү дүйнөлүк рынокко чыга баштайт. Кыргызстанда эң сонун мөмө жемиштер жеткирилет. Шуну астыга түшкөндөрү бар. Ошолорду эл кургатып сатса кошумча киреше кирет элге. Ал эми Кадамжайдын Халмион айыл аймагында касапчылардын талабы орундалып отурат. Анткени аймакта санитардык талаптарга жооп берүүчү мал союучу жай пайдаланууга берилди. Буга чейинки 60 жыл бою иштеп турган Кадамжайдагы эт комбинаты санитардык талапка жооп бербей калгандыктан жеке ишкер өзүнүн эсебинен мал союлуучу жайын ачып иштетип баштады. Шарты жок жайларда мал союп жүргөн касапчылар үчүн бул кубанаарлык иш болуп отурат. Огороддарда союп жүрдүк эди. Эndi бизге али шарт жок эч кайерде бир. Эми мана ачылып калып азыр шарттары жакшы эле келип союп жүрөбүз да, Кудай кааласа энди. Күнүнө 3-4 мал союлуучу жайды ачуу үчүн жалпы 500 000 сом каражат кетиптир. Мындагы шарттар дагы да толугу менен аткарыла элек экен. Элдин талабына жараша алдыда муздаткычтар коюлуп, кеңейтилмекчи. Өкмөттөн жардам күтүп отурбай, өз алтынча ишин баштаган ишкер мунун баарын эл үчүн гана кылгандыгын айтат. Элге жардам болсун деп шуну курдук да, элге оңой болсун деп. Анан арка аяктарга эле сөөктөр тешелет. Малдардын боштары тешелет, кандары, жиндери төгүлөт. Ошол бир жерге түшсүн деп шуну кылдык да. Аймактарды өнүктүрүү жылында Кадамжай району мал чарбачылыгы, айыл чарбасы, ири жана чакан өнөр жай ишканаларын ачуу, ал менен катар жумуш орундарын арттырууну колго алышууда. Дыйкандар кооперативтерге бөлүнүп, Европа стандарттарына жооп берүүчү карлик көчөттөрүндө жайылтууда. Уулжан Тураева, Рыспек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен облусу. Сиздер жуманын урунтуу делген окуялар менен тааныштыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламаттаңыздар.